Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде окуу жайдын 100 жылдык мааракесине карата педагогикалык көпүрө программасы уюштурулду. Иш-чара КМШ өлкөлөрүндөгү педагогикалык билим берүүнүн калыптанышы жана өнүгүү тарыхы аталышында болуп, ага Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Россия жана Белоруссия мамлекеттеринин жогорку окуу жайларынын көрүнүктүү педагог илимпоздору, окумуштуулар, мугалимдер, билим берүү тармагындагы адистер жана окутуучулар катышты. Bu Osh davlat pedagogika universitetidagi bugungi olib borilayotgan pedagogika sohasidagi Биз педагогика тармагында иликтөөлөрдү жүргүзүп жаткан мамлекеттердин университеттери менен кызматташуу боюнча дал ушул иш-чара аркылуу байланышып жатабыз. Бул педагогикалык көпүрө Борбордук Азиядагы коңшу мамлекеттер ортосундагы достукка жана кызматташтыкка багытталды. Учурда пикир алышуу менен педагогикалык багыттагы иликтөөлөрдү улантып жатабыз. Максатыбыз билим берүүдөгү методдорду жакшыртуу, тажрыйба алмашуу жана бул жааттагы көйгөйлөрдү биргелешип чогуу чечүү. Pedagogik muammolarni bartaraf qilish maqsadida yig'ilganmiz. Konferensияга келген коноктор алгач окуу жайдын ректору Бекмырза Зулуевдин кабыл алуусунда болуп, андан соң музыкалык педагогикалык факультетинин чакан концерттик программасына күбө болушту. Мында окуу жай таланттары ар улуттун обондорун жаңыртып, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Иш-чара 2 күнгө созулуп, анын алгачкы күнү эл аралык илимий конференция өткөрүлдү. Саамалыктын расмий бөлүгүн университеттин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков ачып берди. Аны улай Ош шаарындагы Орус үйүнүн жетекчиси Авраам Дмитрий Николаевич, Шадрин мамлекеттик педагогикалык университетинин профессору Элиетта Бурнешова, Карынияз атындагы Улуттук тарбия педагогика институтунун директору Холбай Ибраимовдор куттуктоо сөздөрүн айтып, өз ой пикирлери менен бөлүштү. Это, конечно, знакомство с вузом, знакомство. Бул албетте университет менен жакындан таанышуу. Анткени буга чейин онлайн түрдө сырттан тааныш болгон окутуучулар менен бүгүн түздөн-түз жолугушуп олтурабыз. Ошондой эле ОШМПУ менен жаңы мамилелерди, жаңы кызматташтык байланыштарын түзүү аракетиндебиз. Биз мындан ары да жемиштүү кызматташууга жол ача алабыз. Мен бүгүн ректорго жолугуп, биздин ректор сиздердин 2 мугалимге, мейли ал колледждин болобу же университеттин окутуучусу болобу, ага биздин университеттин магистратурасына бюджеттик негизде окууга уруксат бергенин билдирдим. 2 места бюджетных на обучение в нашей магистратуре. Конференциянын жүрүшүнө Елена Симбирских советтик педагогика системасынын азыркы шартта колдонуу өзгөчөлүктөрү, Ирина Юхнова филолог-педагогдорду заманбап шартта даярдоонун милдеттери, Светлана Елена Крупскаянын советтик педагогиканын өнүгүшүндөгү орду сыяктуу баяндамаларды жасашты. Ошондой эле мындан сырткары дагы бир катар окумуштуулар онлайн жана офлайн форматтарда өз изилдөөлөрүн сунушташып, катышуучулар педагогикалык мурастар, билим берүүнүн заманбап маселелери жана багыттары тууралуу кенен маалыматтарга ээ болушту. Россиядан келген мугалимдердин өтө таасири өтө күчтүү болду, сабактары жугумдуу болду, азыркы заман талабына ылайыктуу PISA программасы, STEM программасы боюнча бизге мастер-класстарын өткөрүп беришти, комплексный сабактарды өткөрүп беришти. Аябай жакты, мен ойлойм, келген жаңы жаш мугалимдер да келген, ошолор дагы өздөрүнүн керектүү нерселерин алды, биз дагы алдык деп ойлойм. Мындай нерселерди тез өткөрүш керек. Программанын 2-чи күнү окутуучуларга, мектеп мугалимдерине жана студенттерге арналган мастер-класстар өткөрүлдү. Мында Шадрин мамлекеттик педагогикалык университетинин профессору Элиетта Бурнашева бамбук принциби мугалимдин жеке жана кесиптик өнүгүү технологиясы темасында маалымат берди. Ал эми аталган университеттин доценти Галина Сергеевна функционалдык сабаттуулук жашоо үчүн үйрөнөбүз аталышында семинар өтүп, өз тажрыйбалары менен бөлүшүп кетти. Соңунда курстан өткөн катышуучуларга атайын сертификаттар тапшырылды. Сертификат получается Карашаевой Айнуре Жумаматовне. Спасибо большое за участие, очень Белгилей кетсек, Саамалык университеттин эл аралык байланыштар жана инвестициялар департаменти Кыргыз-Азия факультеттеринен уюштурулуп, аталган жыйын жогорку билим берүү тармагындагы жордур аралык кызматташтыкты бекемдөөнүн, тажрыйба алмашуунун маанилүү аянтчасы катары кызмат кылды. Баарыбызга эле маалым, быйылкы 2025 жыл бул биздин окуу жайыбыздын түзүлгөнүнө 100 жыл болуп эсептелет. Ошол 100 жылдыкка байланыштуу ушундай иш-чараны
уюштурганбыз. Бул иш-чаранын негизги максаты ошол педагогикалык багыттагы иштеген педагогдордун башын бириктирүү. Мисалы Белоруссиядан, Казакстандан, Өзбекстандан, Россиядан, Кыргызстан ушул 5 мамлекеттин ортосундагы онлайн жана офлайн форматында болуп өттү. Бир топ аябай ушул мугалимдерге керектүү болгон докладдар окулду. Айсезим Калбаева, Эрнест Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары.